Чир телеток-шоусу ар дайым айымдардын жетишкен ийгилиги, социалдык көйгөйлүү маселеси айтор ар түрлүү темада сөз кылып жана аларды коомчулукка жеткирип келет. Мына бүгүн дагы бир көйгөйлүү маселе жөнүндө сөз кылабыз. Айта кетчү нерсе, бизге мындан 3-4 күн мурун мүмкүнчүлүгү чектелген, тагыраак айтканда, көзү азиз жана дудук айымдар кайрылышкан эле. Алардын айтымында учурда үйгө зарыл жана бир топ чечилбеген маселеси бар. Мына ушуларды бизге айткандыгына байланыштуу биз алардын көйгөйлүү маселеси туурасында бүгүнкү көрсөтүүдө талкуу кылууну чечтик. Саламатсыздарбы? Дал ушул көйгөйүн айтып келген айымдардын кандай талаптары бар? Мына ушулар туурасында дагы биз маек куруп, сюжет даярдаган элек. Азыр биз ошого көңүл бөлөлү, андан соң алдыдагы конокторду чакырып маекти улантабыз. Биякта жашайбы же жашабайбы? Биякта жашабайм дейт. Азыр квартирадамын дейт. Квартира канча төлөйт экен? Айына 4000 төлөйм дейт. Канча киши жашайт? Балам менен анан эжем, күйөөм каза болгондон кийин дейт. 2005 жылдан бери ЦПга бергем, квартира алыш үчүн. Ошондон бери ала албай жүрөм дейт. Мени обществодан чыгарып салды дейт да. Эмне себептен билбейм дейт да. Бир туугандардан 5-өөбүз укпайбыз дейт. Анан 6-чы ошо кайнсиңдим дейт да. Мисалы буларды уюмдан чыгарып таштады, буларга эмне кыйынчылык келет? Уюмдан чыккандан кийин эмне кыйынчылык келет буларга? Күн помощьтар да болот. Ошол квартира маселеси да ошол ким уюмда болсо ошолорго да берилет да. А уюмда турбаса квартира берилбейт да эч кимге. 30 жылдан бери жашайм дейт общежитияда. 30 жылдан бери иштедим дейт. Квартира расчленение канча сурадык дейт, берген жок дейт. Мен азыр үй бүлөм да чоңоюп кетти дейт. Ошо биздин Дамком 12-13 жылдан бери иштейт берди. Анан ушул берген батирлердин акчасы каяка кетип атат дейт. Биз суроо берсек, отчет кылганда суроо берсек, биздин наоборот сөгөт дейт. Биз дудуктар биякта уже күчүбүз деле калган жок дейт. Жок, эми көбүнчөсүн бизди эмет салат дейт да, кысып салат дейт да. Пенсия мисалы аз биздики. Жумуш деген жок дейт, канча жылдан бери жүрөбүз дейт. Мени да ошентип уюмдан чыгарып таштады дейт да. Акыркы жолу биздин ошо Намком менен уруш болду дейт да. Анан тепкич жакты биякта генеральный уборка болуп аткан дейт. Анан генеральный уборка болуп атканда коридордо өз тарабын өздөрү жууш керек дейт да. Анан жууп аткан кезде бизди эмеге лестницага да жуудуруп эметкиле дейт да. Лестница бул деген бизге вообще тийишелүү эмес. Ушундай суроо менен эметсем дейт. Ошо ызаланып дейт. Мени 3 жолу чапты дейт да. Ана чап, мен аганы 1 жолу чаптым дейт. Колдорумду тытып дейт. Анан милицияларды чакырып мени сабап салды деп эмет салды дейт да. Берип таштады дейт да. Бияктын Дамком болсо эмеге заявление жазат сотко. Мени атымды жамандап салды, андай мындай деп туруп, анан кийин 100 000 эме компенсация берсин деп, 100 000 сом. Ооба, 83-жылдан бери, 14 жашыман бери ушул коомдо мүчөмүн да. Биз пикетке чыккан себебибиз ошол батирлер туура эмес берилип калган үчүн 24-январда ушул эле жылдын 90 квартиралуу үй берилген эле да. Туура эмес берилгендер бар экен да, мурда да коомдон алып кайра алгандар бар экен. Биз баягы фамилияларын сурап, иликтеп эме кылганыбызда. Например, бизде коомдо 11 ишкана бар, Кыргызстан боюнчачы. Ошолор коом ишканалардын баары арендада, ал арендалын акчалары эмне болуп атат биз билбейбиз.
Мындай эле нерселерди жалат, ош жакта да үй берилген болчу 2012-2013 жыл. Ошол жерде эле мурда 92-93 жылдары алган адамдар кайра эле ошол 2013-2012 жылдары алгандар бар да. Адилетсиз берилген да. Мен апа бир да бул коомдон үй да жерди алган эмесмин да. Мурунтан эле мен ошол уюмда турам дейт да. Мурунтан эле документтерди тапшырып, очередке тургам дейт. Канча болуп туруп очередке турган? 2009 жылы тапшыргам дейт мен документтерди. Анан мунун максаты эмне болуп атат? Эмне талап кылып атат? Ошо анан мен да квартиралап жүргөнмөн, мага да квартира бербегендиктен дейт, менин балдарым бар экенин билет дейт. Анан көп эле адамдар анан ошо адилетсиз квартираларды алып дейт, менин көңүлгө албай коюшту дейт. Айналып турат дейт. Мамбет барып өзү жолугуп мен 2009 жылдан бери ушул очередте турам деп айтыптырбы? Эмне дептир? Өзүнө киргем дейт. Өзүнө киргенде деле сүйлөшүп, мага колун берип, сунуп, повестке берет, обязательно эметилет деп айткан дейт. 2009 жылы эметип, андан бери уже Көк Жардан да 6 микрорайондон бери да бериле дейт. Мени ошоюнча эметкен жок дейт. Мен өзүм киргем, ыйлап кыйналып, квартира чыккыла деп, Маминтакуновка кирсем, күтүп тургула, Кудай деп тургула, мына берем деп. Ким берем, күтүп тургула депти. Потом мен иченем да, үй берет деп. Ана мына уже быйылда 2015 үй берип койду, битке жок. Ана бит кайра мамам, папам менен барганда айтыптыр. Уже калбай калды, күтүп тургула деп. Ну, как жок, Маминтакунов, ушундай кыйналдык. Эки эгит менен кайра температура битке условия жок. Жемент квартира, жемент. Жогорудагы айымдардын ой пикирин толуктоо үчүн келген конокторду дагы студиябыздан тааныштырып өтөлү. Ал үчүн Айсулуу Жумазова жана Бактыгүл Ысмаева, Бурулча Ысмаева болмокчу. Бул эмне себептен уюмдан чыкты? Мунун максаты, бир гана жана пикетке чыккандын себеби, пикетке чыккандардын арасында бул Бурулча айымдагы барбы? Пикет уюштурду деп чыгарышты, бирок ал жерде да айтылат, бул коомду бөлүп жаруу боюнча да алардын өзүнүн уставында бар экен. Коомду экиге бөлүп жаруу болгон болсо, ошондой чыгарып салат. Бирок бунун катышуусу жок. Бул жерде жазып атышат, ошол жердеги член коллегия адамдар катышыптыр, бирок буларды чакырган эмес, эч кандай кат да келген эмес поштадан. Эмне үчүн мени чыгарса, эмне үчүн бүйөмдө бул жерде кандай тиешеси бар дейт. Сталбек аны да чыгарып салган, Исмаева аны чыгарып салган. Эмне үчүн мен кандай жакшы булардын коомдун майрамдарында көп иш-чараларында мен катышып жүргөм дейт. Үчүн аларды эске алышпайт. Биз Мамбет Акунов биздин жетекчибиз, төрагабыз Калма Баркалатовичке нааразычылык болгондуктан Дүлөйдө токтар биз өзүбүзчө бөлүнөлү. Бизди эч качан чакыртпайт. Дагы биз отчетунда билдирдик. Бул коомдо эмне жумуш болуп атканын эч кандай бизде маалымат жок. Ошол үчүн Ал ушул уюмдагы кезинде кандай жеңилдиктерди алган? Биз убагында мүмкүн алганбыз ошол майрамдарында дейт. Будуктардын, ушу жалпы майыктардын майрамдарында алганбыз. Бизде бирок адвокатыбыз жок дейт. Суда котормочубуз жок. Алып аткан жардам берип аткан эмелери бизге жетишпейт дейт. Сиз дагы ушул уюмдун, ушул коомдун мүчөсү болосузбу? Ушул жерде уюмда барсызбы? Жана сизде кандай мындай кыйынчылыктар болуп атат? Бүгүнкү студиябызга эмнени айтайын деп келдиңиз, ошол жөнүндө айтып өтүңүз. Мен ушул коомдо интернатта окугам. Анан 96-жылдан бери орношком. 4 туулду болгон, 4 туулумдун өзүм да инвалид, күйөөм да инвалид, 3 балам инвалид. Көзүнөн. 93 жылы мен эмеден тумуштан үй алган 3 комнатный квартира. Аны да жүгүрүп ыйлап отуруп жүрүп алган. Анан балдарым жогойду, менин балдарым бүт баары бала чакалуу болду. Очередке турган балдарым. Эки улум очередте 6 микрорайондон өкө тең алмак. Өкө тең албай, бирөөсү бир дудук аттас берген үчүн үйүндү давать эт, бул үйдөн ал деген үчүн бул үйдү албайм, анда тиякта элимде жашайм деген үчүн биринчи үйдөн 95 квартирадан алып калды бир улум. Хотя очередте туруп өзү алыш керек болчу.
Экинчи күн болсо биздин Асият Керимбаевна председателибиз айтты, ой, экинчи салган атпайбы, экинчи баланы экинчи үйдөн алат деди. Анан 100% ишендик, алат деп албай калды. Анан көп жарда курулду, көп жардан алат дедик, аяктан да албай калды. Просто биякта акыйкатчылык жок болуп атат. Биз ошо 2-3 жол кайра алгандарды текшерип караштырып берсин деген эмне менен келип. Жогорудагы сюжетте жатакананын коменданты Токтоой айымга бир нече нааразы ой пикирлер билинди. Мына ушул туурасында биз чымышыгын билүү үчүн аны менен болгон маекке көңүл бөлөлү, андан соң көрсөтүүнү улантабыз. Үйлер бар, 10 комната бар деп, үйі жоқ деп сырттан баягы түшүнбөгөн, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жатакана деселе, ушу жатаканадан үй алат окшойбуз деп дегендер болушу мүмкүн. Мен ошолорго да түшүндүрмө беркидет элем. Бул жатакана деп мурун айтылган, азыр жатакана эмес, ал ар кимдин өзүнүн менчиги үй болуп калган. Анан бизде ушул мен азыр да немеден пайдаланып рахмат айтып кетким келет Центральное правление Косуко президент Мамбет Акмовго. Ушуларга мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга үйдү өткөрүп берип жатканда, менчик өткөрүп берип жатканда 15 комнатаны кошуп берген экен. Анткени бул 15 комната ортодогу багы секционный общежитие болгон үчүн ортодо калып калган, кухня болгон комнаталар алган, кладовкалар алган, ошолордун бардыгы ушул дом үйгө калып, биз ошол үйдү мэрия аркылуу ТЗЖ болгондон кийин биз менчикке өткөрүп алганбыз. Безвозмездно биз мэриядан бул үй бизге өтүп кеткен 15 комната. 10 эмес 15 комната. 15 комнатаны биз арендага беребиз. Арендадан түшкөн акчаны биздин өзүнүн расчетный счет бар, расчетный счетко которулат. Өзүдө ревкомиссия иштейт, член правления бар. Ошолордун бар кароосунда керектүү акчасын бөлүп биз ремонтуна жумшайбыз. Керектүү акчасын баягы ооруп калган же жардам сурагандар болсо 1000 сомдун чегерегинде гана общий собрание негизинде биз жардам бере алабыз. 9 комната бар. Ошондо 9 адам кеткен бизденчи. Силерден 9 адам? 9 адам кетти. Жаңы салынган үйгө кетти. 9 адамына эми очереттеги кийинки инвалидтер күтүп турат. Аны сырттан эле ыйлап келген адамдар алат деп айта албайм. Анткени алар иштеген жерине кайрылыш керек. Ким кайсы жерде иштесе иштеген жеринен алат. Анан менде жана калган өзүбүзгө безвозмездно өтүп кеткен 15 комнатаны мен очередте турган инвалидтерге биз бергенге акыбыз жок. Ал ТЗЖнын менчиги ал. Дагы бир жолу кайталап кетем, аны биздин өзүбүздүн чогулушта общий собраниябызда гана чечиле турган нерсе ал. Эми чындап келгенде базынтып койгонго бир эки дудук айтып бараткан болсо, менде бир эки дудук эмес, менде 50ден ашык дудук сокурлар жашайт. Андай кагып коюп, же болбосо жүрөктөрүн оорута тургандай деле мен менен андай деле иш алып барбайм алар менен. Мен 2003 жылдан бери ушул инвалид экеним теңелбейин деп ушунга чейин чыдап келдим. Акыры уже булар мага кол салып баштаганда, ушул мына мен телевидениеде айтып атам, мен сөзүм баягы жалган чыкпасын. Эгер кааласаң Ленинский ровдон запрос жөнөткүлө, мен сот экспертин кагаз өткөргөнмүн, мен да жазгам, ал да жазган. Азыркы ушул убакта менин ишим сотто, мен буларды сотко бергенмин. Моральный, материальный ущерб мен сотко бергем. А мен, например, 2003 жылдан бери ушул 14 жылга чейин ушуларды кечирип келдим мен. Кандай гана издательство, кандай гана камерага мени тартып алышты. Өздөрү сүйлөйт дудукча, мени караганда карабай коюшат. Аны мен колум менен махат этип сүйлөйсүң, аларды түртүп мүнтпесең, же колуңду чапкаласаң да укпайт. Эгерде комнатада отурсаң, свет өчүрсөң гана карайт. Атак артын салып турса, өздөрү сүйлөйт да артын салып туруп алат. Анан булар ошончолук адамды алып барышат. А ошондогу арты аларга кыйкырып же болсо бери кара деген кезде булар соткага тартышат дагы, дискке чыгарып коет. Ошондой кылган акылары бар булардын. Бирден болсо биз диск бар бизде, биз тартып алганбыз дейт. Кайсы жерде уруксаты жок, тарткан акылары бар. Жакшылап түшүндүрүп, ушунчалык түшүндүрмө берип отурсаң да карап туруп бунун бардыгы калп, кайта эле акча каякта дейт, акчанын бардыгы банкта. Мен берген 2003 жылдан берки отчеттордун бардыгын кайта башынан санап туруп, бүт протоколго киргизип туруп общий собрание өткөрүп бердим. Бардыгы бүткөндөн кийин 19 октябрда собрание бүтүп, шайланып, даже ошо Сексенбаянын өзүн член правленияга киргиздик. Ошол жана Бостонкулованы киргиздик. Киргиздик правленияга келбейт. Чакырсак кол махат этип кетип калат. Кокус кат айтсаң мени кагып атат дейт. Токтоой айымдын дагы жашоочуларга карата бир нече айтам деген ой пикири бар экен. Аны угуш үчүн студиябызга чакырып алалы. Токтоой Назарбекова. Жогоруда көрдүңүз, бир нече ой пикирлер айтылды. Сизге карата өзүңүз да күбө болсоңуз керек. Анан бул жердеги өзү мен бир чапсам, Тамара айым 3 жолу чапты дагы, кайра сотко берип коюп туруп 100 000 сом сурап атат деген ой пикир болду. Эмнеге андай кылды? 2003 жылдан бери иштеп атам.
Эми чындап келгенде ушул эле биз 80 байда катталчы азыр Бостоnkul болуп калды. Bostonkul, жана Багачиева, Тургиева ушундай достордун жанына токтолуп, мына Бакиевдин убагында жазышты. Данияр Үзөновго жазышты. Анна Финполицияга жазышты. Налогого жазышты. Акимиятка жазышты, мэрияга жазышты. Мына акыркы убакта Атамбаевга жазышты. Эми азыр бизде жашоочулардан саналган адам, 2 гана адам калды мемлекетте. Экөөлөрүнүн колу аз келгенсип, сырттагы мен таанаган инвалидтер кол көтөрүп туруп Атамбаевга жазып таштырды. Эми инвалид болсо, мүмкүн чектелген адам болсо деле бизге ошон адам да. Анын үчүн жооп бербейт. Бул да жооп берсин. Анан материал ушулардын айнамай больницага жатып чыкты. Каалаган жагыңарга баргыла, мен баары бир тааныш таап алам деген ой пикирди айтты дейт. Буларды баягы басынтып койгондукпу же ушундай сөз болгонбу же болгон эмеспи, чындыгын айтыңыз. Андай сөз болгон жок. Эми бирок мен мындай айткам. Ушул 2013 жылдан бери жаза бергенден кийин общий собрание негизинде бардыгын айттым. Кайта текшерилет, кайта эметип, кайта үчүнчү жакка жазат дедим. Эгер дедим, кайта дагы доказать ете албасаңар, ушуну кайта жаза берсеңер, мен да силерди сотко берем дедим. Мен да өзүмдүн укугумду эме алышым керек да. Андан кийин мен баардык нерсе топтоп туруп, Ленинскийге сотко бердим. Казынага түшкөн акчаны талап кылышат, Ай сайын казынага канча акча түшөт? Ай сайын 85 000 сом түшөт. Ал акчалар каякта? Ал биздин расчет учетко түшөт. Сакталуу, Анан айтсаңыз, эгерде ал ремонтту башкалар кылып аткан болсо, анан эмнеге ремонтко кетип атат деген сөздү айткансыз. Булар ошону айтып атат да, ремонтко кетти деп атат, бирок ремонтту башкалар кылып берип атат. Анан акчаны сурасак айтпай атат дейт да. Жок, ремонтко кеткени бизге фасадты үйдүн сыртын мэриядан жазалды окустан бүт домду азыр барып көрсөңүз, биздин дом. Көрүп келдим. Аябай жаңы экен, көрүп келдим. Ремонтко эмне кетип атат? Мен азыр бир эстет этип берем бардыгын тең. Мисалы, азыр 2 подъезд ачып атабыз. Мына быйылкы жылы үйдүн сыртын гана фасадын жаздык, үйдүн ичин ремонтун кылдык. Азыркы мына домофон койдурат. Мына акыркы 15-жылы гана мен ошол акчадан ремонт кылып атам. Мына 2003 жылдан 2013 жылга чейин мелкий эми 4 этаж 88 квартиранын ремонту анча-мынча жумуштар ошолорго гана кетип аттым мен. Ата бүгүнкү чоң суммада акча кетирген эмесмин. Кандай абал болбосун, мен камерага тартып алып, ар кандай менде диск бар, менде неме бар деген нерсени кылып атат. Бул кылганы өзү ойлойбу, эмне себептен муну тартып алат? Жана ошондой эле ар бир жердин башчысына баш ийиш керек. Анан бул жерде Тамара эже баягы жуугула ал бул деп сүйлөп жатсам дейт, тескери карап олтуруп алышат дейт. Эмнеге мындай мамиле кылат? Камерага тарткан эмесмин дейт, андай болгон эмес дейт, калп айтып атат. Ошол жерде шайланганда бир комиссия мүчөсү катарда шайладык деп атпайбы буяктычы? Анан кийин келбей койду деп атат да. Эмне үчүн келбейт? Эмне үчүн кайра шайлагандан кийин келип жоопкерчиликти алыш керек да, эмне үчүн катташпайт? Мен келгем дейт, келсем бар чыгып кет деп кууп чыгарды дейт. Гүлбара жолдошу экөө көргөн дейт, мен келгем, келсем кууп чыкты дейт. Жогоруда булар айтып өтүштү, эки айым кысым кылып коет, батпай калдык деген ой пикирлерин айтып атышат. Кандай кысым кылат Тамара айым? Чындыгында кысым кылабы? Кимде болуп атат күнөө? Калыс адам катары айтып өткүлөчү. Ушакта жашайм. Уже 20 жыл болду менин жашаганымачы. Biz мындай как вот мы мирно biz сосуществуем, глухонемые и слепые, мы мирно существуем в общежитии. Негизичи, мы вообще почти не деремся, но редкий случай бывает. Но честно вот так вот сказать, да, чтобы Тамара, чтобы нас унижала, вот такого у нас действительно нету, чтобы она нас, допустим, всех унижала, что вы слепые, глухонемые, нет. А по сути вот это вот взять, если правду, то глухонемые ее сами привели к домкомству. А так мындай ушугем бул эжеме, как тебе вот вам сказать, она вот действительно эметет, көбүнчөчү уш баштайт. А так бул эже. Саламатсыздарбы, биз Тамара эже менен чогуу көп жылдан бери иштешебиз. Биздин мамилелерибиз жакшы. Бизге да ар дайым жашоочулар үчүн дайыма кам көрөт. Кысымга алган болгон эмес. 12 жылдан бери вот опыты бар, жакшы иштейт. Мен эч кандай жардам берет, гуманитарный помощь алып келет, кам көрөт биз үчүн. Кысымга алган андай жок. Бостоnkul анар айтат, мен жардамын эч кандай көргөн жокмун, андай мамилелер бизде болгон да эмес. Эми алар чогуу иштешет, ошон үчүн мүмкүн алардын таламын талашып атат. Биз андай жакшы жактарын көрө алган жокпуз дейт, ошон үчүн биз нааразыбыз. Жогорудагы айымдардын суроолоруна жооп алыш үчүн биз кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун төрагасы Калык Барктабасовичтен дагы интервью алганбыз. Азыр ошого көңүл бөлөлү, андан соң алдыдагы конокторду чакырабыз.
ноябрь айында булар 2 жолу уюштурулуп аянтка чыгарылды. Анан мага элдер айтып атышат, өзүбүздүн эле коомдун мүчөлөрү айтып атышат. Биринчи жолкусунда 30 киши чыкты дейт. Ошол 30дун 9-у эле биздин коомдун кишилери. 20дан ашыгы жалданган, тыштан келген кишилер, аларды билбейбиз, алар бизди билбейт. Анан экинчи жолу бир 40-тан 45 киши чыкты дейт. Анын ичинен 6 эле биздин коомдун мүчөлөрү деп атышат. Калганын бардыгы дени сак, дурус жүргөн адамдар. Журналисттер келсе, баягы дудуктардай болуп колдору менен деп сүйлөшүп калат дейт. Журналисттер кетип калса эле дени сак эле нормальный эле кишилер барыптыр дейт. Буларды бирөөлөр уюштуруп атат да. 90 квартира ушул биринчи жолу салдык. Ага чейин 40 квартира, 45 квартирадан эле берип калганбыз. Анан эми буларды биз баарына жеткириш мүмкүн болбой атат. Мен түшүнүп атам, майыптарга үй керек. Ошон үчүн мен устав боюнча менин милдетимде жок. Төрага үй салсын, үй берсин деген милдет менде жок. 91-жылдан бери мен төрага болуп келгенден бери Кыргызстандын аймагында 600дөн ашык турак жай бердик майыптарга. Жакшы, анан агай, бул жерде жана уюмдан чыгарып таштады дейт. Уюмдан чыгарган. Эми бул митингке эч кандай байланышы жок. Булар митингке чейин эле мен күз айларында эле чыгарылган эми мунун себеби бар да. Могу жерде Айзада карап койсоң анан 120 дудук адамдар кол койгон кагаз келип түшкөн мага. Тартипти бузуп атат, деструктивный күчтөр болуп атат, коомдун имиджин талкалап атат, жамандап атат, баары үйлөрү туруп эле бетип атат, анан бири-бирин өлтүргүдөй болуп талап тоношуп атат. Жанагы вымогательство деп коет го. Ошондой акчаны дагы талап кылып атышат, жаш кыздарды зордуктап атышат. Анан ушул боюнча бир чара көрүп бергиле дегенден мен булардын Бишкек шаардык баштапкы уюму бар. Дудуктар өздөрү турат да. Ошол жерге бергенмин, эми карап көргүлө тартиптеринде. Анан бизден эми булар тартип деген болуш керек да. Анан баарын эле каалаганыңды кыйкыра бер, каалаганыңды барып чачын жула бер дегенге болбойт да. Демек тартип бузган үчүн тартип бузган үчүн элдин талабы менен чыкканда морки кагазды мен берип коеюнчу. Үйлөрдө калыссыз берип атат. Бул болгону өзүнүн жакынкы иштешкен кызматкерлерине жана туугандарына ушундай берип койду деген ой пикир айтымдар. Туура сөз Айзада, рахмат. Биринчиден, баягы совет бийлиги кезде ушу үй курулганда 55% майыптарга берилчү. Ушундай эреже бар эле да. 45% дени сактарга берилчү. Баягы бизде иштеп аткан электриктер бар, жумушчулар бар, бухгалтерлар бар, экономисттер бар, охранниктер бар, уборщицалар бар дегендейчи. Ошолорго берилчү. Анан могу абал оор болуп кеткенден кийин биз 2008-жылы экен бул эрежени өзүбүз өзгөрткөнбүз. 90% майыптарга берилсин. 10% биз менен иштеп аткан ден соолуктарга, ден соолугу жакшы адамдарга берилсин деп. Алар биз менен оор күндөрдүн баары иштеп атпайбыз. Майып адамдар ден соолугу жакшы адамсарсыз биз иш кыла албайбыз. Бизге жардам бериш керек да. Бул жерде бизде жумуш жок дейт, бизде дейт да. Анан жумуш менен камсыз эмеспиз. Биздин ар жак бер жакка сүйлөшүп, мүмкүнчүлүгү чектелгенден жумушка киришсе болот дейт. Деги эле ушул мүмкүнчүлүгү чектелген көз азиздер жана дудуктар үчүн канча ишкана бар деги эле алар. Негизи бизде Кыргызстан боюнча мурда Союз кезинде 9 ишканабыз бар эле. Анан 95-96 баягы заман жана 40 жылда азап кетип аткан жерде мен түштүккө 2 ишкана уюштурганмын. Бирөө Кара Сууда, бирөө Ошто. Ошону менен 4тө жалпы эсеп менен Ош аймагында 4 жерде өзүбүздүн өндүрүштүк базалары бар. Жалал Абадта, Ошто 2, анан Кара Суу шаарында. Эми 137 түр продукция чыгарабыз. Ушу ишканалардачы. Бул жүргөндөрдүн көпчүлүгү бир күн биздин коомдун ишканасында иштеп бир тыйын пайда келтирбеген адамдар. Иштешпейт, үйлөрүндө эле жүрөт. Мында жана Бостонкулова деген бул март айынан бери ар кайсы шылтоо менен жумушка чыкпайт.
Жумушка чакырылат, ар кайсы шылтоону алат, анан кийин үй берилбей атпайбы. Мына быйыл 2015-жыл бүткөн атпайбы, буюрса быйыл бир 97-98 миллион сомго продукция чыгарабыз деп турабыз. Пенсияңыз аз, эч нерсеге жетпейт деген ой пикирлерин айтышты. Пенсия эми мамлекеттин мүмкүнчүлүгүнө жана социалдык фонддун каражатына жараша мамлекет пенсия берип атат, эми болгон пенсиясын берип атат. Мен болгон жерде бул маселени көтөрөмүн. Пенсия аз болуп атат, ушуну көтөргүлө деп. Эми мамлекеттин мүмкүнчүлүгү ушу болуп атпайбы. Анан ошого карабастан мен 2009-жылы ноябрь айында жаңы документтер чыгып атканда ушу көзү азиздерди, анан дудуктарга жана электр энергия, жолдо жүрүү боюнча жеңилдиктер бар эле да. Ушуларга 1000 сомдон айына чечилсин деп чечим чыгартып алгам да. Ошонун негизинде мына 1 январь 2010-жылдан бери республикадагы ар бир көзү көрбөгөн, ар бир дудук адам 1000 сомдон айына алышат. Мындай 1000 сомду жана шал болуп үйүндө жаткан керебетинде турбай жаткандар да албайт. 2009-жылдан бери биз очередте турабыз дегендер бар экен. Деги эле кандай талаптар менен берилет? Кандай үй бүлөлөр, кандай талап? Булар каттоого турушат. Өздөрү каттоого турушат. Ошо иштеп аткан жерлерде өздүк көркөм иштегендер иштеш керек. Өздүк көркөм чыгармачылык кружогу бар. Шахмат, шашка, волейбол, баскетбол, армрестлинг дегендер бар дудуктардын арасында, көрбөгөндөрдүн арасында. Ошол иштерге катышыш керек. Анан көчөдө жүрүп анан үй дегенде анан тытып келгендер туура эмес болуп атпайбы? Жанагы жаңы үй алып кеткендердин орду бошободу. Анан ошолорго мен элди киргизейин деген негизи киргизебиз да жерге. Бирок мен жаз айында мэрияга бардым эле. Жанагы 10дон ашык комната турбайбы? Ошону уруксаат берсеңер, эл кыйналып атат. Мен бул бошогон үйлөр менен ошол үйлөрдү кезекте тургандарды биздин правком баштапкы уюмдар бөлсүн, элди киргизип коелу өтө кыйналгандарын десем, алар макул карап көрөлү калып баратабыз деп катымды алып калышкан. Анан эле булар жанагы сот ишин баштап ишти өздөрү. Жана бостон кулууларды ошо кондоминиумду сотко берип, сотко берилип чечиле ишти кантип анан кийин бөлө алабыз. Ушу менен токтоп турат. Врачтардын көзүнчө интервью алдым, жанагы Чылпакованычы. Ошого алганымда эгиз балдар бар экен, алар недоношный 7 айлык болуп төрөлүп калган экен. Бирөөсү аябай ооруп, 3 жумадан бери ушул температурасы түшпөй ооруп жаткан экен. Ушул айым боюнча бир жакынкы арада балким сиздин тизмеңизде эсиңизде барбы ушул айымга? Эсимде бар. Мен бу келиндин абалын толук түшүнөмүн. Бу Бишкек шаарынын каттоосунда турат. Буюрса Борики Фучик боюнча маселе болгондо мен ошо Халитова айымга ушуну сунуш кылам да, ушул келиндин шартын карагыла деп. Мен айтып атпайм, мен туура бир жерден бөлө албайм үйдү. Ошол тараптан каралып, анан токтом чыгып келиш керек да. Мен бул боюнча айтайын, менимче шаардык баштапкы уюм деле оюн алат. Дал ушул башкы төраганын ой пикирин толуктоо үчүн келген конокторду дагы студиябызга чакыралы. Ал үчүн кыргыз азиздер жана дүлөлөр коомунун төрагасынын орун басары Жыргалбек Турдукожоевди жана ошондой эле Бишкек шаарынын дүлөлөр баштапкы уюмунун бюросунун мүчөсү Марат Акматовду студиябызга чакыралы. Келиңиздер. Бул жерде бир нече ой пикирлер айтылды, уктуңуздар. Анан канчайын уюмдан чыгардыңыздар? 4 адамды. Кимдер? Смаева Райхан, Смаева Бурулча, фамилию, Сталбек, муж Бурулчи, ой, Бурулчанын жолдошу, и 4-чү Смаева Анархан. Демек, бунун баардыгы бир тууган окшойт. Ооба, бардыгы бир туугандар. Ошол пикетке чыкканда 30-тан 40-тан адам чыгыптыр. Эмне үчүн 4-тө чыгып калат да башкалары чыкпайт? Бул 4 адам пикетке чыккан эмес,
уставды бузгандыгы үчүн чыккан болчу. Эгерде тартип бузган болсо, бир жолу эскертүү берилет, экинчи жолу дагы бир сөгүш жарыялайт деген нерсе болуш керек да. Эмне үчүн дароо буларды уюмдан чыгарды? Көп жолу чогулуш болгон. Чогулуш болуп, биз аракет кылганбыз. Буларды тартипке чакырганга, но болгон жок андай. Бул жерде жогоруда бир үй талаштары болуп атат да, үй талаш деп баягы калыссыз берилип атат дейт. Негизи эле үйлөрдү берип атканда кандай талапка жооп берген адамдарга бересиңер? Бул социалдык турак жай деп аталган үйлөрдүн акыркысы мына быйыл январдын 24-үндө берилип, анан ошакта дээрлик бир жылдан бери жашап атышыптыр. Профсоюздук уюмдар, ошол баштапкы уюмдардын бюролору, администрация биригип, демилге ошолордон чыгып, ошолор чечишип, ошол комиссия түзүп, анан ошонун негизинде турак жай кодексине ылайык. Жакшы, анан бул жерде иш жөнүндө айтып атышпайбы? Иштеген жерибиз суук деп атат, иштей албайбыз деп атат. Жетекчилер өздөрү жагына жылуулукту коюп алышкан, иштегендерге, кызматкерлерге жылуулук коюлбайт деп атат. Анан бул жагын эмне үчүн эске албайсыңар? Бишкектеги ишканаларыбызды жеке өзүм барып кыдырып келдим. Эч кандай нааразы болбой эле, жеңил желпи, мына бизде биякта отургандан дагы жылуу деп мен ачыгын эле айтсам болот. Ал кандай жала болуп атканын мен түшүнгөн жокмун. Иштеп атышат, иштегендер жылуу, шарттары жакшы. Канча дейт, мына 120 адам кол койгон экен ушул тартип бузгандыгы туурасындачы. Анан эмне тартип бузгансыңар ушунчалык? 120 адам кол койгудайчы. Булардын мен бир тууганымындай. Мен бир тууганымда. Негизи бул өзү бул коомдо, Кыргыз Республикасында бул азиздер жана дүлөйлөр коому өтө эме болуп кетти. Кейиштүү болуп кетти, башаламан болуп кетти, өз билемдик менен иш алып барып атат да, үй бүлөлүк башкара болуп кетти. Негизи Калык Бартабасович Мамбетакунов эгерде уятты болсо, мырза катары жашынакка болуп ушуга чейин иштеди, мына 80 жылда эмнени иштедим, эмнени бере алдым буларга деп айтса болот да. Ал үйдү салып койгон эле андын эмеси эмес. Ошого бир аброй топтоп, мен ушу үйдү салып койдум, ушуну бердим деп. Ошондо так бере алган жок да, туурабы? Ошон үчүн чыгып атат да пикетке. Өзү эле чогулуш өткөрө берет экен, өзүнүн уставын өзү өткөрүп алат экен, түндөсү барып көлгө барып өткөрдүм. Мына бул нааразычылыктын баары ошондон келди. Эмнеге? Эгерде бардык шарттары ушуларда эле маалымат жетип, ушу майыптардын баары ошолор жөнүндө эмне иш алып барып атат, буларда эмне чогулуш болуп атат, эмне үчүн мүчөлүктөн чыгарып салды, эмне үчүн менин эле, биздин эле бул майыптар мүчөлүктөн чыгыш керек, башкалар деле чыгып атпайбы? Башкаларда деле ушул көйгөйлөр бар. Эмне үчүн жетекчи катары буларга жолугуп койбойт? Пикетке чыгып атса, мына мен силердин башчыңармын, келгиле сүйлөшөлү, оң отуралы, түз чечели десе болобу? Эмне үчүн качып ооруп отуруп алат? Ооруп отуруп алат дагы акпресске чыгып алып кол коюп улам каттарды жөнөтүп атат. Анан эме жогорку кеңешке берип атат кайра 14 августта. Да Смаева Анара очередте турат, кийинки үйдөн очеред алат деп 7 августта чилендиктен мүчөлүктөн чыгарышты дагы 14 сентябрда эме берип атат. Депутаттарга катка жооп берип атат. Мына, уважаемый Эркин Абдышевич деп. Смаева Анаркан кийинки эмеде үйдүн очерединде турат, кезекте турат. Чарчыштап кайра. Ооба. А бул эмне бул? Эмне деген иш деген? Кандай бул? Биротолу ушунун аягына чыгып чыштайлы, Бостоnkулова эжеге которуп берип коюңуз. Бул жерде дейт, бул бир гана суук деп кышында чыккан жок дейт. Бул деген март айынан бери чыгат дейт. Март айынан бери күн ысыкта деле жай бар, жаз бар дегендей, эмне үчүн ал учурда жумушка барбайт? Акча 4 айдан бери мен эмгек акымды ала алган жокмун. 1800 сом берди 4 айга. Жок, бул айтып атат, мен үй сураган жокмун дейт. 9 комнатанын акчалары, арендасы акчалары каяка кеткен, бизге отчет берип турсун, так маалымат дейт. Зарплата, эмгек акыбыз аз болгондуктан мен ошого нааразымын дейт. Жилищный кодекс негизинде иштейбиз дейбиз да. Мына ошол Ормуков Темирлан деген кайсы жылы учеттон чыгып, алда тартипти бузган үчүн коомдон чыгарылган да. Анан кайсы учурда коомго тургузулду. Ал киши мына Тамара же өзү деле билет, өз доверенности менен саткан. Фучко 16-да 102 квартирада өзүнүн батири бар болчу. 12 жылы сатат, 15 жылы кайра алат да. 15 жылы алып туруп, 10 жылдан бери турган кишилер ала албай жүрөт да. Ал жилищный кодексте андай нерсе барбы же жокпу да? Экинчиден, ал киши мына кечөө жакын эле быйыл координатор болуп турду да. Эми бизден да ушу орун басарыбыз да ушуну суроо да. Бундай штат барбы координатор по общественным связям деген центральное правленияда? И эгерде бар болсо оплачивается ли? Координатор деген бизде штаттык бирдик кызмат орду жок. Ал
ошондуктан ал бизден айлык албайт. Төраганын кеңешчилери бар коомдук башталышта. Мисалы мен билгенден Ан деген бар, жана дагы 5-6 бар. Алар эч кандай бизден айлык албайт, коомдук башталышта жардам берет. Ал эми жанагы сурооңуз боюнча мен эмгек тиги турак жай кодекси боюнча берилет, ошого ылайык берилет деп айтып атпаймынбы? Аны комиссия карап чечкен экен, бул өткөн жылы болгон экен. Анан аны текшерген мамлекеттик мекемелер болуптур, Финполдон баштап. Ошонун ичинде жана сиз айтып аткан Ормуков дагы бар. Менимче ошол комиссия өзүнүн жыйынтыгын чыгарды болуш керек. Мыйзамдуу берилдиби, мыйзамсыз берилдиби? Биз ошо анда туура чечилди деп ойлойт экенбиз да. Же болбосо ушу баары текшерген эмелердин, уюмдардын баары бизде болгон көздөрү сокур экен да андачы. Эгерде ошонун баарын, ошон бузулардын көрүп туруп, эч көңүлү бурушпаса да. Дал ушул учурдагы биздин мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укугун коргоп, учурда аларга жардам берип жүргөн укук коргоочуну чакырып алалы, бул жака бүгүн кезиңиз. Ana ушул мүмкүнчүлүгү чектелгендер сизге качан кайрылды жана учурда иш кандай жүрүп жатат, эмнеге кайрылып атасыздар? Мен президенттин атына, премьер-министрдин атына, анан спикердин атына кагаз жазып даярдап койдум. Бүгүнкү передачаны кийин, анан кийин ошонун немесине жараша, анан кийин азыр алып барып берейин деп отургам. Чындыгында булар мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун тебелеп тепсөөгө эч кимдин акысы жок деп биз ошондой чечимге келип атабыз. Бүгүнкү биздин конокторго да бир нече суроолор келген экен, жооп алалы. Үйлөр калыпсыз берилип жатат. Кээ биринин үйү бар болсо деле экинчи жолу үй алгандар бар экен деп чыркырагандар бар экен. Бул чындыкпы? Эми муну жана комиссия текшерди. Муну биз үй өткөн жылы салынып бүтүп, анан январда берилген экен да. Анан анын баарын текшеришип, мен билгенден тийиштүү мындай конкреттүү адамдарды айыптап келген учурлар болгон жок. 2009-жылдан бери кезекте тургандар бар экен. Андан бери канча жыл өттү, эмнеге аларга берилген жок? Мен муну билбейм, эмнеге алган. Анткени комиссия иштеди да бул боюнча. Жумушчулардын айлык акысы эмнеге 1000 эле сомдон ичине ашат? Бул 1000 сомго эч ким иштебейт да, эмне үчүн айынан көтөрбөйсүңөр? Бул суроого мен жооп берейин. Бизде айтпадыкпы 11 ишкана бар депчи. Өндүрүштүк окутуу, үйрөтүү ишканалар деп эсептелинет. Анан мен билгенден эч бир ишканада 1000ден тегерегиндеги айлык жок. Мен жакында эле кыдырып келдим деп атпаймынбы? Сурадым. Бир киши 4,5-5 миңдин тегерегинде алат деп мага ошол ишканалардын жетекчилери айтып беришти. Учурда буларга кандай жардамдар берилип жатат жана мындан ары кандай болот? Биздин оюбуз эми ушу бүгүнкү передачадан кийин может эки тарап бир ортодо жакшы чечимге келишип эме болсо деген оюбуз бар. Бирок если андай болбой турган болсо, анда биз уже премьер-министр, президент жана спикерге жазган каттар кетет. Кайрылуулар, анан кийин комиссия создавать этилип, жанагы айтып атышпайбы, ошол организациянын башында тургандар уголовный иши бар деп, мына ошолор эмне себепте иштеп атышкандары, жанагылардын баардыгын анан кийин требовать этебиз. Тиги генеральный прокуратурага юридический оценка берсин деп, аяк жака дагы кайрылуу жазып, биз аягына чейин туралы деген ниетибиз бар. Үй калбай калганын билет экенсиздер. Анан эмнеге үй сурап атасыздар? Жумуш бар экен, эмнеге иштебейсиңер? Силерде күнөө жокпу дейт. Эми үй калбай калганы менен эмес, ал жерде туура эмес берилбеди. Ал жерде ошол эле Мамбет Акуновдун өзүнүн тааныштары, туугандары, курсташтары, аялы, жанагындай эле сүйлөгөн толук жарамдуу адам жашап атпайбы? Ошону кайрадан комиссия текшерип берсин, ошого суранып атышат. Андан кийин өзү өткөндө НБТда ким координатор деп сүйлөп атпайбы, жана Темирлан Ормуков. Ал айтып атпайбы? Дагы жер бар, мэриядан Кудай буйруса берилет, үй салабыз депчи. Ошондон салып беришеби? Же башка может өздөрүнүн жолдору бар, ошолор менен беришсин. Жогоруда мынагы уюмдан чыгарып таштагандарды эми кечирим сураса, аларды кайра уюмга киргизеби жана ушул үйдөгү баягы кезекте турганын эске алышып, жок дегенде бир үйдөн 6 жаран ушул мүмкүнчүлүгү чектелген экен, ушулардын бирөөсүнө береби? Уставта жазылган 1 жылдын ичинде убакыт берилет. Если ошол убакыттын ичинде коомго польза алып келген иштерди кылып, кайра өзүлөрүн жакшы көрсөтсө, кайра коомго алынат. Кошумча
мен жанагы бул тарап айтып атат, деги биз эч нерсе билген эмеспиз, бизди чыгарып салганыбызды деп айтып атышат. Мен өзүм вот лично мен СМС жазып 2 жолу как бюронун мүчөсү катары мен СМС жазып чакыргам. Экинчи жолу да чакырганбыз. Бул боюнча даже алар келбей койгондо биз акт түзүп эметкенбиз. Анан 3-чү жолкусунда кайра чакырылганда биз кайра эле чогулуп эмете бербейбиз да. Вот 3-чү жолкусунда уже решение кабыл алынып, анан буларды уже чыгардык. Халитова бул СМС берген жок мага. Халитова берди дейт. Халитова бергенде ал ушул 120 адам бизди уруп салып кеткен. Мени бир тууганымды, 2 бир тууганымды мени дагы салып кетишкен. Жанагы ушу Анвова өзү бар болчу, Мусралиев Жеңиш бар болчу, Анвова, ошолордун бардыгы, Кыдыралиев Эмиль, дагы бир Элмира, Назира, Надира деген аялдар келип 120 ошол эле кол коюп топтогон балдар бизди уруп салып кетишкен. Ошондуктан мен коркуп, Халитова чакырганда мен дагы коркуп бара алган жокмун дейт. Жашоочулар нааразы болуп атпайбы? Кээ бирин чындыгында сиз айтып атасыз, булар калп айтып атат деп, булар айтып атат, сиз калп айтып атасыз деп, бирок ошол жерде баягы эгерде ордуңузду башка бирөөгө бошотуп бер дейт турган болсо, талапты бошотуп бересизби? Конечно, бошотуп берем. Неге бошотуп бербейм? 2 жылда бир шайлоо болот. Бир адам калбай, собственниктер шайлоого катышат. Бир адам пригласительно чакырабыз. 10 күн мурун объявление илебиз. Собрание болот, ошого келесиң деп, бунун алдында проверка болуп текшерип бүтүп, мен отчет берип, отчеттон кийин мен шайлоону коем дагы ким кандидатурасы бар. Мына бардыгы турат. Эгерде мен ордума азыр кандидатура бирөө болом десе, мен конечно бошотуп берем. Анан дагы кошумча суроо, балким сизди түшүрүшпөйт, бирок бизге баягы ушул балким ай сайын дейби же 2 айда бирден дейби отчетун жыйналыш катары көрсөтүп тур десе, сиз мына могу алынды деп көрсөтүп турат белеңиз. Мен член правлениям бар. Өзү ошондон түзүлгөн. Биз ай сайын мындай 2 ай 3 айда эмес, ай сайын член правлениеде ал эме кылып аткан ишибиз каралат. 1 жылда бир мен отчет берем. Тамара эжеге суроо берейин дедим эле. Эме ушул үй алуучу эмелер көбү сиздин ошо Фучкон алтыда пропискага турушат экен. Анан сиз ошолордон кээ бирлерден $100 алып тургузат экенсиз. Мен 1-2 адамды билем да, ошентип алганда. Эми ушул сурооңуздарды уже доказать этип кагаз жүзүндө Гүлсанадан алып турсуз. Ошол эле Батбай эженин күйөөсүнөн алып. Ошолорду мен алып келип туруп, ошону көз алдымда доказать этип берсеңиз, мен ошонун алдында жооп берейин. Мындай сөздөр бир эле сиз эмес, мындай тема үй алгандан бардыгын айтылат. Председатель Тамара прописка кылат экен, элдер барып үй алат экен деп. Андай болсо мен силерге бербейли, мен туугандарымдын, мен өзүмө караштуу инвалидтерим да бар, учетто турбайм. Мен ошолорду эле пропискалуу үй бере бербейм анда. Өзгөчө жетекчилерге айтат элем, ушул жердеги айтылган нааразычылыктын бардыгын Калык Баркта Басовичке толугу менен жеткирип бере аласыздарбы? Сөзсүз түрдө жеткиребиз. Жеткирип бересиздер. Коомдун жетекчилиги колунан келишинче, мүмкүнчүлүгүнө жараша өздөрүнүн аракети менен биздин саясий бийликке, президентке, жогорку кеңешке, өкмөткө кайрылып, атайын үй салып берели ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, майыптарга деп аракет кылып, мына айтпадыбы жогору жакта 600дөн ашык адамга үй алып берип атса, муну колдош керек. Башка эч бир мамлекетте, ошол СНГ мамлекеттеринде мындай факты жок. Жогоруда Бактыгүл айтып атпадыбы? Калыссыз берилгенин иликтеп чыгышсын кайра депчи, бизге депчи, ошол нерсени иликтеп чыгасыңарбы кайра ошол нерсени? Иликтейбиз дагы тийиштүү комиссия түзөбүз деп атышпайбы? Мен колдоймун. Комиссия түзүлсүн, комиссия текшерсин. Жок дегенде өткөндөгү иш өттү. Мына буйрса алдыда бир 360 квартиралуу үйлөрдү салалы деп атпайбызбы? Мына ошону бөлүштүргөндө момундай ырчыр талаш тартыш болбогон деңгээли тиги болбош үчүн, алдын алыш үчүн дагы ошондой иштерди жүргүзүш керек деп ойлойм. Тамара эже, сизге суроо узаткым келип атат. Ушул жерде нааразычылык болбош үчүн мындан акча алдыңар, анан мындай бир жыйынтык берилген жок, бардыгын бир жашоочуларга толугу менен башкалар ремонт кылып берип атса, эмнеге биз мындай ремонтко акча кетип атат деген бир ой пикирди айтып атат. Бизге чындык керек деп балким булар талап кылып атпайбы? Балким ошону сиз жакшы олтуруп, жай олтуруп, толугун, бардыгын кагаз түрүндө мына деп көрсөтүп бере аласызбы мындан кийинкисин? Көрсөтүп берем, меники дагы бар болчу, документтердин бардыгы бар. Анан эми ушул айтып кетким келет, башка жактан бекер жардамды алып келген
деген бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жаман нерсеби? Мына 10 жылдын ичинде ар бир жыл сайын мен бекер нерсе алып келем. Крышасынан баштап үйүн аяга чейин бекер бүтүрүп бердим. Булардын акчасы сакталып кассада турат. Ал жыл сайын текшерилет. Мына акыркы 3 жылдык аудитский проверка болду. Акча чөнтөктөрүндө кассасында турат. Эми кандай кылып дагы неме кылам? Мен уже актангымда келбейт. Мындан аркысын эми ушул эфирден кийин мындан аркы күндөр кандай болот? Ушулар туурасында ой пикирди билдирип, көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр кыскача. Бул квартира туура эле чечилди деп ойлойм. Мен эң негизги биринчи оюм, буйруса ушундай митингдер жок болсо, биз кыргыз азиздер жана дүлөөлөр коому көп жылдардан бери чогуу келатабыз. Ошондуктан жаңы дагы квартираларды буйруса салып салсак деп ойлойм. Мен ушул силердин шерип ток-шоуна чоң ыраазычылык билдиргим келип кетет. Чындап келгенде буларды да туура түшүнүш керек. Мен өтө ыраазымын. Буларда мына ортодо айтылбаган нерсенин баардыгы ортодо айтылып, бири-бирибизге түшүнгөндөй болдук деп ойлойм. Мен да түшүндүрө алдым дейм, булар да түшүндүрө алды дейм. Биздин ар бир ишибиз, ар бир кыймылыбыз, сөзүбүз мыйзам чегинде болуш керек. Анан кээ бир сырткы күчтөр болуп атат, ушул коомду бөлүп жарып, экиге бөлүп, азиздер коомун өзүнчө, дудуктар коомун өзүнчө бөлгөнгө аракеттер болуп атат. Бул сырткы бир үчүнчү бир жактардын аракеттери мындайга жол бербегенге чогуу аракет кылсак деп ойлойм. Сырткы күчтөр деп атпайбы? Сырткы күчтөр бул биз аларды тааныбайбыз дагы, аларды жөн эле бизге кошпогула. Бул жерде майыптар өздөрү өзүнүн могу жерге толуп калган проблемаларын эч кимге жеткире албай, кимден суранабыз? Өзүнүн коому директору болуп төрагасы Мамбетакуновчу жолукпаса же эч кимсин кабыл албаса, ким менен сүйлөшүш керек? Айласы жок пикетке чыкты. Пикетке чыкканда ал жерде жарандар бул жердеги башка сүйлөгөн толук майып эмес адамдар келип турат деп өзү баш болуп калып айтып атат. Ал жерде барды көрдү, депутаттар чыкпадыбы? Көрдүк ошо жерде. Сокурлар дагы, майыптар да, дудуктар да ошо жерде болду. Эмне үчүн бул жерде каратып туруп, карандай калпты айтып атасыңар? Мындан кийинкилерди да айтып атыптыр дейт. Эгерде силер дагы пикетке чыксаңар, биз силерди кийинки үй салынганда үй бербейбиз деп. Эми ал өз жерде өзүн өзү башкарып болуп аткан үчүн биз ага нааразыбыз, ыраазы эмеспиз дейт. Мына унчукпагыла болду деп этпегиле, сентябрда үй курабыз, мына буйруса үй куруп баштайбыз деди. Кана үй куруп баштаганы? Канча күтсө болот, билбейм, ишеничтен деле чыктык. Эки тарап азыр бир жуманын ичинде мындай абайуудуна чечүүгө эме кылбаса, бир жумадан кийин анда комиссия создавать эттирип жанагы фактылардын баардыгын текшертүүгө биз даярбыз да. Ошон үчүн мына тиги тараптан менин оюмда андан көрө булар менен бир чечимге келип эле жакшынакай эме общий язык тапкыла, аракет кылгыла. Эч ким булар мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун тебелеп тепсе эч кимдин акысы жок. Калк Бактабасович өзү баягы ооруп атам деп эле буларды кезиктирбей койбой, орун басар катары сиз алып кирип ушулардын маселесин чечип берүүгө аракет кыласызбы? Биз сүйлөшүүгө даярбыз. Ушул кезге чейин мен канча күттүм. Мына Бактыгүл Айым Турат депутаттар аркылуу, Жогорку Кеңештин депутаттары аркылуу мага келебиз дешти, келген жок. Андан кийин башкаларын деле күтүп атам, келсин дейм, келишпейт. Биз сүйлөшүүгө даярбыз. Мына бир жуманын ичинде эгерде келебиз десеңиздер, буюрса Калк Бактабасович азыр жумушка чыкты, жолугалы, сүйлөшөлү, мен даярмын. Бир жума мурун бизде собрание өттү. Бардык шаардагы жашаган инвалидтер, укпаган адамдар келип эметишти. Бул жерде укпаган адамдар өзүлөрү чыгабыз, отдельно коом түзөбүз деген да вопрос болгон. Бирок биз бул жерден мынтип айтабыз: ким кааласа өзүлөрү коомдон чыгып, ар кандай өзүнүн организациясын түзүп, өзүлөрү иш алып бара бергенге эч ким буларга жолдо каршы эмес, кыла беришти. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр сиздин багыт.